Быйылкы жылы бул окууга тапшыруу, жогорку окуу жайларына тапшыруу автоматтык түрдө үйүнөн чыкпастан тапшыра алышат, мүмкүнчүлүктөрү болот. Бул системаны биз былтыр киргизгенбиз пандемия учурунда. Өзүнүн жыйынтыктарын жакшы берди. Биринчиден, мунун негизги эмеси ар бир абитуриент ден соолугуна азыр ковидке карата эч кандай ден соолугуна зыян болбош үчүн үйүнөн чыкпастан каалаган окуу жайына конкурска катышып өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бул жагынан азыркы күндө ал система толук кандуу иштеп жатат. Буга чейин алсак, жалпы быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн, жалпы республика тестирлөө тапшырган мектеп бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик 94-95% онлайн тапшыруу автоматтык системасына өздүк кабинеттерине регистрация кылышты. Эгерде кайсы бир абитуриентте тапшыруу процедурабыз боюнча ушул техникалык жак болобу, онлайн платформаны кандай колдонуш керек, кандай маалыматты алыш керек муктаждыгы болсо, атайын кыска номуру 1818 деген номер иштеп жатат. Ал жакта колл-центрдин операторлору бардык маалыматтарды ала алса болот. Эгерде мөөнөттөрүн айта кетсек, бул быйылкы жогорку окуу жайларга тапшырууда 3 тур каралды. Биринчи тур 12 июлдан 17 июлга чейин өтөт. 12 июлдан 14 июлдун саат 14:00 чейин ар бир абитуриент кайсыл окуу жайына, кайсыл адистикке тапшырыш үчүн талондорун ошо система аркылуу регистрация кылышы керек. 15 июль саат 9-да эгерде ошо конкурстун жыйынтыгы менен ошо системадан окууга конкурстун жыйынтыгы менен өткөндөрдүн тизмеси көрүнүп турат. Ал эми 15-ден 17 июлга чейин ошолекиге эгерде кайсы абитуриент конкурстун жыйынтыгы менен көрсөтмө берилсе окууга, анда тастыкташ керек. Тастыктоодагы личный кабинет аркылуу, өздүк кабинет аркылуу өзүнүн макулдугун бериш керек. Экинчи тур 19-нан 23 июлга чейин өтөт. Ал эми 3-чү тур 26 июлдан 31 июлга чейин өтөт. Мындан сырткары кесиптик окуу жайларга, мындайча айтканда колледж деп коебуз, колледждерге тапшыруудагы онлайн форматта, онлайн платформасы аркылуу жүрөт. Ал платформадагы 2020.edu.gov.kg деген бир эле платформада жүрөт. Ал жакта 2 бөлүкчө бар. Жогорку окуу жайларына тапшыруу, анан орто кесиптик окуу жайларына тапшыруу деп. Ал жакта тапшыруу үчүн ар бир абитуриент ошол системадан регистрация кылган соң документтерин жүктөш керек. Ал документтерге эмне документтерди жүктөш керек? Биринчиден аттестатынын копиясын, аттестатынын жана тиркемесин, андан сырткары эгерде кайсы бир категория льготник болсо, ошол тастыктоочу документтерин системага жүктөйт. Тапшыруу конкурс кандай түрдө болот? Конкурс негизинен ошол адистикте, ар бир адистиктен аттестатындагы баалардын орточо баасынын негизинде ранжыр түрүндө конкурс болот. Бирок өзүнчө дагы профилдик предметтер каралат. Эгерде абитуриент техникалык багытка тапшыраткан болсо, анда конкурс орточо балл аттестат ошо предметтик сабактын физика же математикалык ошол ал өзүнчө каралат. Бул медициналык багыттарга тапшыруу үчүн бул мамлекеттик болобу же мамлекеттик эмес медициналык окуу жайларга тапшырууда конкурс аттестаттын орточо баллынын негизинде, профилдик предмет химия, биологиянын баллынын негизинде, андан сырткары ошол колледждер өзүлөрү профилдик предметтен экзамен өткөрүшөт. Ошол экзамендин жыйынтыгынын негизинде, конкурстун негизинде медициналык багыттагы медициналык окуу жайларга тапшыруу мүмкүнчүлүгү бар.